Өлкөдө 2019 жыл 413 000 тоннадан ашуун эт, 1 627 800 тонна сүт жана 561 288 000 дана жумуртка өндүрүлдү. Өндүрүлгөн ата мекендик продукциялардын көпчүлүк бөлүгү ЭЭПтин рыногуна Кытай жана Бириккен Араб Эмирлигине экспорттолду. Кыргызстандын продукциялары сапаты менен айырмаланып турат. Айыл чарба багытындагы продукциялар айрыкча аймактарда өндүрүлгөн. 2 жылдан бери региондорго инвестициянын агымы күчөп, аймактардын өндүрүмүнө карата тартылууда. Мамлекет тарабынан дыйкандарга жана ишкерлерге 38 миллиард сомдон ашуун насыялар берилди. Быйылкы жылы да жүндүк кайра иштетүүнүн көлөмүн көтөрүүгө атайын инвестициялар каралып жатат. Негизинен экспорт бүгүнкү күндө Россияга бул эт азыктары кетет. Бул термическая обработка болгондон кийин бүгүнкү күндө 102 предприятие ушул реестрге кирген. Ошонун ичинен реестрге кирген кээ бир ушул ишканалар термикалык жактан иштетилген термическая обработка ушул эт азыктарын Россия мамлекетине жөнөтүп жатат. Ош облусунда айыл чарба жана мал чарбасы эң негизги тармак катары саналат. Былтыркы жылы 84 000 1007 000 тонна эт, 321 000 тонна сүт жана 2298 000 тоннадан ашуун жүн өндүрүлгөн. Айыл чарба жана мал чарбачылыгындагы продукциялар Кара суу, Араван, Ноокат жана Алай райондорунда басымдуулук кылат. Учурда ата мекендик ишкерлерди колдоо максатында республикалык бюджеттен 2 миллиард сом каралды. Ал акча жеңилдетилген насыя катары элеттиктерге берилет. Анын 20% инфраструктураны өнүктүрүүгө, 80% жеке ишкерлерге ажыратылат. Ош облусунда учурда 34 долбоор даярдалып, анын 15 долбоору облустук комиссиядан өткөн. 4 долбоор республикалык комиссиядан жактырылып, банктарга каржылоого берилди. Чоң сүттү кайра иштетүү жөнүндө ачылып, сырьёнун жетишсиздигинен ал ишкана азыр убактылуу азыраак көлөмдө иштеп жатат. Аны Карагулжа районунда бар, азыр бүгүнкү күндө иштеп аткан сүттү кайра иштетип, сүт продукциясынан чыгарылган продукциялар чыгып атат Карагулжада, алак органикс деп. Етти кайра иштетүү боюнча бүгүнкү күндө дагы да ошо долбоорлор даярдалып, мамлекет тарабынан именно ошо айыл чарбасына деп кайра иштетүүгө деген бөлүнгөн каражаттарды, жеңилдетилген кредиттерди алуу боюнча бир топ иш-чаралар иштелип чыкты. Алмазбек Ураимов Кара суу районунун тургуну. 2016 жылдан бери жекешкерлик менен алектенип, атайын мал чарба багытындагы ферма түзгөн. Учурда фермасында 50дөн ашуун гоюштуна фриз тукумундагы торпокторду багат. Мындан тышкары өзгөчө гисар койлорду да атайын коңшу өлкөлөрдөн алып келген. Багылып жаткан торпоктор эт жана сүт багытында. Эт багытындагы уйлар ички рынокту камсыз кылууда. Ишкер мырза ферманы чоңойтуу максатында быйылкы жылы мамлекет тарабынан каралган насыяларды алууну көздөп жатат. Бул мал чарбаны биз бир туугандар жана үй бүлө менен түзгөнмүн 2016 жылы. 2016 жылдан бери бул чарбаны иштетип келатабыз. Анан негизинен бул жерде ушул эт багытындагы торпокторду, букаларды багабыз. Анан булардын этин негизинен алганда өзүбүздүн жергиликтүү рынокко, же болбосо өзүбүздүн мал базар, кой базарларга эле сатылат. Анан кийин мамлекет тарабынан бул чарбага жеңилдетилген пайыздагы кредиттерди алабыз дайым ийгиликтүү иштетебиз. Негизинен алганда президенттин азыркы күндөгү программаларынын негизинде өтө чоң жардамдар болуп атат. Айыл өкмөтү Кашкар штаб тарабынан бул жерге бизге атайын жерлерди бөлүп берип атат. Жайыт, чөп орок, жанагы эгин эге турган талааларын эми ошол президенттин программалары жакшы элге иштеп берип жатат деген ойдомун. 2020 жылга ушул асыл тукумдаштыруу жагында башка мамлекеттерде алдыңкы парода, алдыңкы тукум дейбиз. Гошна фриз, Абердин ангус жана Гисар пародасындагы койлорду жайылтуу боюнча биздин фермерлер бир топ жакшы иштерди өздөштүрүп жатат. Ошол менен бирге мына Айыл банк тарабынан дагы мал чарбасын колдоо максатында берилип жаткан кредиттерден негизи 80% мал чарбасын өнүктүрүүгө алынууда. Бул багытта былтыркы жылы 105 субъект тарабынан 95 миллион сомдук кредиттер алынып өздөштүрүлдү. Бүгүнкү күндө өкмөт бизнести өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүп жатат. Айта кетсек, элеттик долбоорлорго жана субъекттерге инвестициялардын агымын тартуу максатында жаңы түзүлгөн ишканалар 5 жылдан 10 жылга чейинки салык төлөөдөн бошотулган. Ошондой эле ата мекендик продукцияларды экспорттоого тийиштүү шарттарды карап, региондордо ветеринардык лабораториялар иштеп жатат. Булардын баары ата мекендик продукцияларды чет өлкөгө экспорттоо үчүн курулган. Өзгөчө этти чет жака чыгарууда бир катар өлкөлөр менен келишимдер түзүлгөн. Жалпы айыл чарба багытындагы экспорт 32,5% өскөн. Кыргызстандын ветеринардык системасы
ээсте билесиздер, Россия мамлекетинде эт 2007-жылдан бери тыюу салынган. Муну чечтик. Азыр эми биздин эт бардык өнөктөш мамлекеттерге эркин сатыла баштады. Мындан тышкары айыл чарба продукцияларынын географиясын кеңейттик. Кытайга чыга баштады кээ бир мал чарба продукцияларыбыз. Бириккен Араб Эмираттарына барып атат. Сауд Аравиясы, Катарга. Ушулардын бардыгына биздин эттердин чыгып атканы мына 2019-жылы. Ушулардын бардыгын эсепке алганда айыл чарба продукцияларынын экспорту 32,5% өстү. Чакан жана орто бизнести колдоо программасынын алкагында айылдарда ишкерлер ишин жандантты. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашайт. Көпчүлүк элеттиктер айыл чарбасы менен жан багат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.